Кыргызстанда тамекиге болгон салыкты жогорулатуу сунушталууда. Бул демилге чылымга болгон акциздик салыктарды көбөйтүү аркылуу мамлекетке кошумча миллиондогон сом киреше алып келери менен бирге жарандардын ден соолугун коргоого багытталган. Салыкты жогорулатуу өспүрүмдөрдүн тамекиге жетүүсүн азайтып, анын кеңири таралышына бөгөт болот. Ошондой эле тамеки тартуу никотинге көз карандылык оорусу катары белгиленип, кан тамырлардын иштешин начарлатып, инсульт сыяктуу ооруларга алып келери адистер тарабынан эскертилип келет. Тамеки ким чексе, биринчи очередде рак оорусу менен оорушу мүмкүн. Ошол тамекинин түтүнү кайсыл жерге тийген болсо, ошол органдардын бардыгында болушу мүмкүн. Мисалы үчүн илептин, тилдин, тамактын, өпкөнүн ошо рак оорулары биринчи орунда турат. Өзү бизге белгилүү рак оорусу ооругандан кийин метастаз берет да, көчүрөт. Демек биринчи орду ошо мисалы үчүн өпкөдө болсо, кийин боорго, бөйрөккө, башка жактарга бардыгына берет. Бул никотин ар бир органдын өзүнчө алып көргөндө бардыгына зыян экени качан эле далилденип бүткөн. Айтайлы, көрүү сезимге, көзгө көрүүнүн түздүгүн, курчтугун мокотот. Кулак, мисалы үчүн, угууну төмөндөтөт. Кыргызстанда 35 жаштан 59 жашка чейинки эркектердин 28%-нын өлүмүнө тамеки себеп болууда. Маселен, рактан көз жумгандардын 92%-ы чылым чеккендер. Ошондой эле өнөкө төпкө ооруларынан каза болгондордун 75%-ы да тамеки тарткан адамдар. Бул көрсөткүчтөр тамекинин адам өмүрүнө тийгизген зыяны өтө чоң экенин далилдейт. Муну менен катар коомчулук тамекиге болгон салыктын жогорулашын жалпы ден соолукка кам көрүү катары кабыл алып колдоого алууда. Эми зыян деген сайын ошончолук адамдар жабышып неме болот экен да. Илгери кола зыян дегенден 40% өстө алганы деп айтыштылы. Ошонусундай эле кымбаттаса кайта көбөйөт. Кымбаттата берсин. Мен өзүм жаш маалымда 8 жыл чеккенде андан таптакыр пайда жок да. Зыян гана да. Аны неме мамлекет колго алып чыгарбай койсо деп болмок да. Мен тике пикирим. Антпесе жөн чыгарса, же кымбаттатса баары токтобойт да. Мен сигарет чекпейм да. Билбейм да. Сигарет го балдардын баарына эле зыян болбой атышат го. Өздөрү билишет экен, кымбаттаткан жаман болсо берет экен. Кымбаттаса жакшы да, анча-мынчасы ала албай калат. Ошону бир 500 сом кылып койсо жакшы болот эле. Эл чекпей калабы эле. Мен чеккенме 15 жыл болду, таштап кутулганыма. Ошо жаман адат да бул. Мына чекпеш керек. Ошо чекпеш үчүн кымбаттатабы? Мен кошулам. Адистер адам өмүрүнө зыян алып келген заттардан жабыркаган жарандарды алдын алуу чараларын көрүүгө чакырышат. Айрыкча тамеки тартуу жаш курактагы балдардын эс тутумунун начарлашына, ар кандай оорулардын пайда болушуна себеп болушу мүмкүн. Ошондой эле бул адат жашоого болгон көз карашка да терс таасирин тийгизет дешет. Ошо мектепте жүрүп, тамекиге үйрөнүп чегип калса, бой өспөй калышы мүмкүн. Болосо ошо акылы жанагы айткандай ой жүгүртүүсү начар болуп калышы мүмкүн. Кызыкчылыгы, бул дүйнөгө болгон кызыкчылыгы, балдар кызыгып туруш керек ар нерсеге. Ошо кызыкчылыгы аз болуп калат да. Айталы, спортсмендерди, спорт менен кызыгып, машыгып жүргөн адамдарды карасаң, алар денеси гана соо эмес, көз карашы, ой жүгүртүүсү таза, астыга жылып, умтулуп, бир нерсесин өздөштүрүп, bir ийгиликке жетишин каалайт. Чеккен балдарды карасаң, өзү көрүнүшүнө эле физикалык жактан начар, ооруга жакын, туруксуз, өзүнүн ой максаты дагы аз да, мындай жогорку ийгиликке жетем деген ою жокчу. Жалалабад шаарындагы дүкөндөрдө эң арзан тамеки 135 сомдон сатылып жатса, эң кымбат түрлөрүнүн баасы 171 сомго чейин жетет. Баалардын мындай айырмачылыгы марканын түрүнө, чыгарылган өлкөсүнө жана сатылып жаткан дүкөндүн жайгашкан жерине жараша болот. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин депутаттары дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда тамекиге болгон салыкты жыл сайын жогорулатуу сунушу айтылды. Уюмдун өкүлдөрү тамекинин зыяндуулугу боюнча презентация жасап, анын салыгын жылына 25% көтөрүү сунушун берди. Сунуш кабыл алынса, алдыдагы 3 жылда тамеки сатуу 17%-га, чылым тартуу 28%-га кыскармак. Ал эми анын кесепетинен болгон өлүм да азаят. Тагыраагы 40 000 адамды өлүмдөн сактап
сактап калууга болот. Бюджетке да каражат түшөт дешкен уюмдун өкүлдөрү. Комитет төрагасы Төлөнов сунушту колдой турганын белгилеп, өлкөдө тамекинин баасы арзан, жеткиликтүү экенин айткан. Айбек Исабеков, Шырзат Экенбердиев, Регион.